Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер эфирибизден айымдар ааламы берүүсүнүн дизайнерлик өнөр туурасында көрө аласыздар. Биздин эфирден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто Tahminal бренд студиясынын жана ошондой эле бир күн окуу борборунун жетекчиси, дизайнер Тахмина Аманова. Ассаламу алейкум, Тахмина айым. Бүгүнкү биздин эфирге кош келипсиз. Рахмат. Эмесе эфирибизди баштай берсек, эң эле алгач мен темабыз дизайнерлик өнөр болгонуна байланыштуу дизайнер бул ким деген суроону бергим келип отурат да. Рахмат, машаллах, жакшы суроо экен. Эми ушул жерде мен бир нерсе айтып кетким келет. Дизайнер. Бул кыргыз тилинде котормосу жок, туурабы? Дизайнер дегенде ар ким ар нерсени түшүнөт да. Ошон үчүн сүйлөө тактикасы дейлиби бир аз өзгөртүп алалы. Мындайча айтканда, бүгүн мен жалпак тилде түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Көбүнчө бизде эфирлерде адамдар термин менен сүйлөгөн үчүн угармандарга укулуктуу болбой калат. Анан угуучулардын канчалык бөлүгү карапайым журт, канчалык бөлүгү түшүнгөн. Ошону бөлүп алышыбыз керек. Аз биздин угуучулар көпчүлүгү карапайым. Ошон үчүн түшүндүрүп майдалап кетели. Дизайнер деген ким? Дизайнердин түрү көп, ар ким ар кандай түшүнөт. Анан мен сурамжылоо жүргүзгөнү аябай жакшы көрөм. Дизайнер деген ким деп сурасаң, айтат да, бул дейт өзгөчө, башкача бир көйнөк тиккендер дизайнер деп айтылат да. Чынында андай эмес. Бөлүнөт да, конструктор, модельер болуп. Эми караңыздар, дизайнер дегенди ар кайсыл өлкөдө ар кандай түшүнөт экен. Кыргызстанда андай түшүндүм, макул. Мисалы үчүн моданын өлкөсү болгон Францияда балким карапайымдары деле модельер деген эмне, дизайнер деген эмне билиши мүмкүн. Эми бизде тигүүчү менен чеберди дагы бирдей көрүшөт да, туурабы? Бирок айырмасы бар. Орус тилинде бул швея, анан портняха, портной деп айтылып келет. Экөөнүн айырмасы бар. Дал ошондой эле дизайнерлердин да түрүнүн айырмасы болот, айтылышына карап. Эми караң, бизде тигүүчү деген бул кадимки цехтерде иштеген, булар тигүүчүлөр. Ал эми чебер деген бул өзү ат айтып тургандай эле, ал өзү быча алган, өзү тиге алган. Дал ошондой эле швея деп орус тилинде айтылган деле жөнөкөй тигүүчү, ал эми портняха, ал өзүнчө бычып тиге алат. Ошондой эле дизайнер негизи жаратуучу. Бир көйнөктү жаратуучу, модельди жаратуучу, Ал дизайнер одежда деп айтылат. Булар өзүнчө бир бычып, лекало чыгарып, лекало кыргыз тилинде калып деп айтылат. Калып чыгарып ошону коюп өз алдынча бычалат. Бычалат жана тиге алат. Булар ошондой түрү да бар. Анан жөн гана сүрөт чийип гана фасонду көрсөтүп берген да түрү бар. Анан жөн гана бычып бергендин да түрү бар. Булар баары дизайнер деп айтылат, бирок өзүнчө бөлүнөт. Эгер термин айтсам аз түшүнүксүз болуп калат. Сиздер ошонун өзүнчө бул чоң тема, аны бир өзүнчө айтып берейин, аябай майдалап түшүндүрүп берели. Дизайнер мындайча айтканда көп маанини өзүнүн ичине камтыйт экен. Чоң рахмат. Ал эми ушул дизайнерлик кесипти кандай себепти менен тандап алдыңыз? Сизге эмне себеп болду ушул өнөрдү тандаганга? Негизи чындап эле баарыбыз өнөр тандап атканда адашабыз. 9-класс, 11-ди бүтүп атканда мен эмнеге шыгым бар? Ата энем кайсыга түртөт, мен кайсыны каалайм, кимисин кылсам? Бул тандоо азыркы бүтүрүүчүлөрдүн баарынын башында бар. Анан мени негизи атам врач кылам деген, бирок канчалык түртпөсүн көнө албай койдум. Андан көрө окубай кала берейин депчи. Бирок карап турсам мен ичимен келген ушул өнөр бар экенин кийин билдим. Муну практика кылгандан кийин билет экенсиң. Ушуга ышкың кадимкидей күчөп турса, сен демек ичиңде бар экен да. Бирок сырттан караганда биз баарыбыз кызыга берет экенбиз. Мисалы үчүн сиздер эле өзүңүз дароо 1 саат ичинде көйнөк тиге алганды каалайсыз да, бирок эгер ичиңизден чыкпай атса, аны кыла албайт экенсиз. Эми караң, бир адам дейт, эгерде
бир адам өзү окумуштуу болсо, анын баласы да ошонун жолдо окумуштуу болсо, анын небереси да 3-чү урпакка барганда, 3-чү поколенияга барганда ал сөзсүз профессор болот экен да. Мындайча айтканда 3 урпактан бери келе жаткан өнөр бул өтө күчтүү болот экен 3-чүсүдө. Эми менде өзүм билбеген абалда мен энем да тубаса чебер болгон экен, пальто тиккен экен, анан тайенем дагы, апам дагы болуп калып атпайбы? Эми атам чебер болушу мүмкүн эмес да, туурабы? Атам тарабында жок болсо, энем да ошондой болгон экен. Мага эки тараптан деле 3 поколения жетип келиптир да. Анан мен өзүм мындай караганда, манекен бар да, баарыбыз билген. Ошонун үстүнө материалды кездемен таштаганда эле мен кайсыл жеринен вытачка чыгат, кайсыл жеринен кыркылат, мындай кадимкидей өзү көзүм бычып атат да, мен өзүм билбеген абалдачы. Андан кийин окуп жүргөн кезде кадимки шымды үйрөткөн, шымдын кыры болот да. Анан атама шым тигип атып, жанагыны эжеке үйрөткөндөй бычсам, кыры ичине кирип кете берген да. Атама ушундай бир кырын лезвие кылып бир тигип берейин десем, баарын эле кыры ичине кала берген. Анан ойлоп туруп, эгер мындай болсо, бул жагы бирдей болсо деп олтуруп чыгарып бычсам, өзүм бычсам туура болуп калды да. Бирок өзүм билбейм кантип бычканымдычы. Көрсө адамда генетикалык эс тутум деген болот экен да. Бул сен ошо ата-энең кылган нерсе сенин эс тутумуңда калат экен. Бул өзүнөн өзү пайда болот экен. Ошон үчүн айтылган экен, эгерде 3 урпакка жетип келсе, ал сөзсүз профессор болот депчи. Ошол тармактын профессору болот экен. Ошентип мен профессор болуп калдым. Анан азыр мындай карап туруп, Кыргызстан ичинде курстарды карап, мындай өтө кыйнап окутат экенбиз да. Орус тилинде А точка, Б точка деп университетте да ушуну үйрөтөт экенбиз да. 15 жыл үйрөттүк, болбой калды. Анан олтуруп мен эмне үчүн өзүдөн өзү эле мен бычып атам, колум бычып атат, ушуну жакшылап өздөштүрөйүнчү деп өздөштүрүп, азыр метод кылып ойлоп койгонмун кыргыз тилинде, бүт жалпак тилде. Мындай карадың, баарын айтабыз, ой, үйрөнөм деген адам YouTube'ка кирип эле көрүп алат, билем деген YouTube'ка кирип эле көрөт дейт. Бирок YouTube'да биздин кыргыз тилдүү блогерлер жок да, тигүүнү бучууну көрсөтүп берген. Орус тилдүү блогерлер бар, алар эмне кылат? Термин менен сүйлөйт, гульфиги дейт, горловинасы дейт, аны түшүнбөй калган байкуштар эмне болду, ошо ойдон калып кетет да. Биз жалпак тилде жеткирип бере албай атабыз. Ошону карап туруп бүт өлчөмдөрдө кыргыз тилинде, башкасында кыргыз тилинде алганда тигүүчүлүк ушунчалык оңой да. Бир күндө үйрөтүп койсо боло турган нерсе. Бирок ой, жалган, кантип эле бир күндө болушу мүмкүн эмес деп айтышат да. Бирок ушунчалык оңой нерсени биз кыйнатат экенбиз, анан орус тилин кошо алат экенбиз да. Ушундан бизде кыргыз тилдүү эмелер жок. Анан караңыз, университетте биз эгерде биринчи курста ал кызга жок дегенде көйнөк тигүүнү үйрөтүп койсок, ал эмне болот? Мотивация алат да. Көйнөктүн түрүн тигет. Экинчи курста дагы бир нерсени кошол. Бизде андай эмес. Вуздарда эмне кылат? 3-чү курска барганда араң бир пальто практика, 5-чи курста бир пальто практика менен бүтүп кетишет да. Бул эмне деген жок да. Мындайча айтканда, менде келечекте бир эме университет курууда. Университетте ооба стандарттарга жооп бериш керек, башка сабактар өтүлүш керек, өтүлсүн. Бирок эмне тигүүнү ал биринчи курста үйрөнсүн да, бычкандычы. Ошон үчүн мен ушуга басым жасагым келет. Сурооңуз эмне болчу? Мен башка жака өтүп кеттим. Жакшы. Эң негизгиси эле бизге сиз кандай себеп менен дизайнерликти тандалдыңыз? Ушул ичимен келген экен, демек мен дизайнер болуп жаралган экенмин, төрөлгөн экенмин деген келип туруп, анан ушул тармактан өнүгүп баратканымды көрүп туруп эле, анан кой, мен дизайнер эле болоюн дедим. Жакшы. Демек бул деле ар бир адамдын табигатында, шыгына, өнөрүнө, мындан сырткары өзүнүн турпагына жараша дагы болот экен да. Анан бирок бир суроо туулат, демек менин шыгым жок болсо мен дизайнер боло албаймынбы деген суроо деле келип чыгат да. Жок, эгерде сиздин аракетиңиз күчтүү болсо кыла аласыз. Эми баардыгы эле окууда айтат, практика кыл дейт. Бирок бизде эч ким практика кылгысы келбейт. Дароо эле бирөө туң айтып башына ауыр эле киргизип койгону каалайт да, туурабы? Жок, андай жок. Эгерде аракетиңиз жакшы болсо, практика кылып үйрөнүп кетсеңиз болот бул нерсени. Себеби кызыгуу бара-бара деле жаралып калышы мүмкүн экен. Эң туура. Мисалы, мен деле оюңузга кошулам. Анткени бүгүнкү күндө биз үчүн дизайнерлик кесип дагы айымдар үчүн өтө керектүү, пайдалуу кесиптердин бири да. Мисалы, ашканага кандай биз муктажбыз. Мисалы, күндө ашканадан чыкпайбыз айымдар. Ал сыңарыдай эле кийимди тигүү, ошонун ыкмаларын билүү дагы биз үчүн өтө чоң бир керектүү нерсе да. Эми караңыз, ооба. Ушул жерден биз айымдар окуп атканда дизайнерлик курстарга окуйм деп барышат. Бирок ал айымдын каалоосу жөн гана үйдө үй бүлөсүнө тигип берүү.
Буга дизайнер болгон кереги жок, кажети жок. Ал окууда 3 ай 4 ай окуганын, туурабы? Экинчиси эмне кылат? Өзүнүн тегерегинен айылдан буйртмалуу эле тирлик кылгысы келет. Ага деле дизайнерлик ошонун кереги жок да. Караңыз, ушунчалык карапайым элдин каалоосу күч, ага бере турган билим жок бизде. Баарына барат, жанагы орусчаны үйрөтөт, ал үйрөнбөй келет, болду. Биз негизи билесиздер, өзбек калкында алар бардыгы аял заты тигишти билиши керек деген нерсе бар. Кайсы класста болбосун тигүүгө тапшырышат. Аларда ошол жааты өнүккөн да, а бизде өнүкпөй калыптыр. Эмне үчүн дегенде, жанагы эле орус тил келип түртмө берет экен, анан А.1 университеттеги билимди бергенибиз үчүн эмне болот экен, өнүкпөй калган экен ушул тармагычы. Азыр эми карапайым элге түшүнүктүү жалпак тилде десең, эл көмүп калат экен, ушунчалыкчы мага үйрөт деп. Себеби бардык айым өзүнүн шымын өзү тиккиси келет экен, өзүнүн күйөөсүнө тиккиси келет экен. Ушул айырмачылыгы бар деле бар экен. Сиз эмнени каалап атасыз, ошол жаатта билимди издеп туруп, анан кийин тапшырыңыз дейт элем. Эң туура, жакшы айттыңыз. Анан мындан сырткары ушул жерден мен кыргыз тилине дагы көбүрөөк мындай. Бизде эми өзүбүздүн тилибиз, өзүбүздүн улуттук тилибиз кыргыз тили да. Бизде болсо көбүнчө орус тилине басым жасайбыз. Көпчүлүк эле жерге барсаң орусча сүйлөйт дагы, анан кийин кыргыз тилинде бир аз аксап калабыз. Эмне үчүн өзүбүз жергебизде мынтип аксашыбыз керек деген бир суроолор жаралат да. Андыктан кыргыз тилине дагы көбүрөөк басым жасашыбыз керек иншаллах. Анан экинчи немеде дагы бир өзүмдө суроо да ушундай. Мисалы, ошол эле дизайнерлик өнөр болобу, бычуу өнөр кесиби болобу, ушул кесипте бизде мисалы ошол эле кайчыны кантип кармаш керек, ошондой эле үтүк менен кантип үтүктөш керек, өзүнүн ушунун деле ыкмалары болсо керек. Сөзсүз болот. Муну деле билбей ошонун натыйжасында бизде айымдарыбыз үтүктөп атып, көпчүлүк кийимдерди, көптөгөн кийимдерди күйгүзүп алган учурларда көп кездештирилет негизи. Анан ушул боюнча дагы ыкмаларын бизге бир мындай кененирээк түшүндүрүп айтып өтсөңүз. Негизи мен окууда ушунчалык мындай майда нерсеге маани бергенге аракет кылам, себеби бул майда нерселер маанилүү да. Жөн гана биринчи окуучу келгенде ал биринчи колуна метрди алат, андан кийин өлчөйт. А бизде курстарга барганда биз дароо эмнени үйрөтүп атабыз, адамды өлчөгөндү үйрөтүп атабыз. Жок, метрди кармаганды үйрөтпөй атабыз да. Кармаганды да үйрөтүш керек да. Ал ыкчам чебер болуш керек, чебер болсо, кармады, дароо жазды. Бир колу менен жазып, бир колу менен өлчөй турган болуш керек. Ошону да үйрөтүш керек да. Ал практика менен келет. Чындап эле кантип мен деле башында билген эмесмин. Тегеренте жүдөйсүн башында, өлчөй албайсың. Ошону шыпылдатып кантип өлчөгөндү деле үйрөтүш керек да. Кайчыны кантип кармаганды, туура кайчыны эгер кыркып атканда биз чийилген жеринен кыркабыз да, канчалык кайчыны өйдө көтөрүп кыркып, үйрөнчүктөр ушинтип эле кете берет да. Өйдө карата эле кете берет. Натыйжада бири кыска, бири узун болуп калат. Эки бирдей бычылып аткан буюмчу. Ошон үчүн кайчы кармаганын, үтүктөгөндүн баардыгынын өзүнүн ыкмасы бар. Эгер ушулар үйрөтүлбөсө, анда чебер кыйналат. Анан сөзсүз кийимди тигип бүткөнүбүздөн кийин биз үтүктөп туруп, анан кийип көрүшүбүз керек. Өзүбүз дагы кардарга да ошентип беришибиз керек. А биз шашып кетебиз да, мен ушундай өзүм тиктимби дейбиз да, дароо кие калабыз. Анан окуучуларым ошентет, сүрөткө тартат дагы мага жиберишет да. Өзүң кийсең дагы биринчи үтүктө, андан кийин себеби көркүнө чыкпай калат. Эми кардарыңыз келди, сиз шашып атасыз, үтүктөбөй кийгизип койдуңуз. Ал кардар биринчи көргөн нерсеси эсинде калат да. Биринчи одоно турабы көйнөк, жарашпай калган турбайбы дегендей бир жакпаган сезим болбош үчүн сиз биринчи үтүктөшүңүз керек. Сонун кылып анан примерка деп айтылат, өлчөө катары мындай кийгизип көрөт. Примеркага келсе деле биринчи үтүктөп туруп анан кийгизип көрүшүңүз керек. Бул эң негизги ыкма, кардарды качырбай турган ыкма. Эң туура. Ал эми дизайнерлик кесипти, өнөрдү мыкты өздөштүрүүдө дагы эмнелерге көңүл бурушу керек деп ойлойсуз? Мисалы, ошол эле кесипти тандагысы келген. Бүгүнкү негизи учурда карасак, дизайнерлер өтө көп. Анан ошол эле учурда өзүнүн кесибин мыкты өздөштүрүүдө дагы көп эки ажа сөздөр болуп кетет да. Мисалы, билбей эле ушул өнөрдү тандап алган учурлар болуп калат, ошонун натыйжасында алып кете албай калат дегендей. Мен бир нерсе айткым келип атат. Ушул жерде биз көбүнчө мына өтө атактуу дизайнерге деле суроо берсең айтат да, мен дизайнер болуп дүйнөгө чыккым келет. Анан тарыхта калгым келет. Бул ар бир экинчи адамдын тилеги экен да, тарыхта калгым келет. Өтө күчтүү дизайнер болуңуз макул, күчтүү дизайнер болдуңуз, тарыхта калдыңыз. Бирок бул сиздин акыретиңизге жардам бербейт экен да.
себеби акыркы учурда мен ушул тарапта ойлонуп бир аз тыныгуу жасап койдум. Мен эч нерсе тикпей калдым азыр. Тикпей эле турам. Мындан ары чыгарам, бирок коллекцияны чыгарууда ушул шарияттын стандарттарына жооп берген нерсе тиксемби деп калдым. Себеби мурда кардар кандай көтөрүп келсе ошондой тигесин, бирок ага жол берилген, ошондой кардар талабына жараша тигип бере бересин деген нерсечи. Бирок биз тарыхта калдык, Кыргызстан деле башка деле бир күн жоголот экен да. Дүйнө бир күн жоголот экен. Биз тарыхта калдык, тарых айрылат экен, жаңыланат экен, кылымдар өткөндөн кийин сен эч ким эмес болуп калат экенсиң да. Ошон үчүн биз дизайнер болобузбу, тигүүчү жөн гана эме болобуз, кандай болбосун биз исламды алып келишибиз керек экен. Биз кесипке исламды алып келишибиз керек экен да. Ошондо сенин тиккен кийимиңе, башкаңа элдерден жаман комментарий да келбей калат экен. Бул биринчи. Себеби биз аябай адамдын напсиси жакшы комментарийни, жакшы сөз жактырат эмеспи? Анан эмне кылат? Жаман сөз жазып койсо капа болуп калышат да. Эгер ошону кааласаңыз, биринчи ислам шариаттарына ылайык келген көйнөк тигишибиз керек экен дагы. Биз тескерисинче биздин тарыхыбызда ислам калыш керек экен да, Себеби биз ал дүйнөгө кеттик, башка болдук, артыбыздан барып турат экен. Бул эң маанилүүсү экен да. Кандай иш кылбайлы исламды өзүбүздүн тарыхыбызга алып келишибиз керек экен. Өтө кыска мөөнөт берилген экен да, 60 жыл. Мен азыр 30га кирген болсом, кана 30 эле жылым калды да, эмне кыла алам, туурабы? Ошон үчүн азыр чоң дизайнер, кичине дизайнер болбосун, максаты ушул болсо дейт элем да. Ойлонуш керек экен. Өзүм да ойлонуп, оюм түбүнө жете элекмин али бул жаатында. Анан биз айтат экенбиз, мисалы үчүн шым кийүү болбойт, башка кийүү болбойт, Бирок бир тарабы бар экен, соттор бар экен, адвокаттар бар экен, жоолукка кирем деген. Бирок алар киргенде узун көйнөк кийбейт экен да. Сот узун көйнөк кийип, сот залына барбайт экен. Демек биз аларга дагы ыңгайлуу тигип беришибиз керек экен. Бирок биз тигип берип аткан нерсе шариятка туура келеби, келбейби? Шым анан костюмун кыска кылып тигип берсең, ушул стандартка жооп береби, жооп бербейби? Шарият стандарттарына жооп бербейт. Муну тиккен болобу, болбойбу деген суроолор бар экен да. Ошон үчүн дизайнер болгондо дагы жоолукчан дизайнерлер бар. Өзүнүн тармагында жалаң, шариятка нормасына ылайык. Мисалы үчүн Рамзан Кадыровдун кызы бар, Фирдаус бренди, ал жалаң ошол тармакта кетет. Андан кийин деле кадимки эле жоолукчандыкы бар, бирок анын тармагы башкача болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн болушунча биз шарият талабына ылайык эме алып кетишибиз керек экен. Азыр мен ушул суроолордун үстүндө ойлонуп атам, бирок жообун дагы эле таба элекмин. Болобу, болбойбу? Эгерде болбой турган болсо, анда соттор кандай? Биз ага жардам беришибиз керекпи дизайнер катары? Же макул кайдан тапсаң ошойдон тап деп өзүбүздүн узун көйнөгүбүздү тиге беришибиз керекпи? Ушул суроолор да бар экен. Балким жообун таап калсам, эмки эфирлерде айтып берем, Иншаллах. Эң сонун, машаллах. Алдыга койгон максатыңыз аябай жакшы, мага өтө жакты. Аллахым ыраазы болсун. Ушул жаатта да кеткениңиз бул өтө сонун. Анткени биз бул дүйнөдө дагы биздин максатыбыз тарыхка эмне калтыруу, ошол эле учурда акыретке эмне менен алып баруу. Иншаллах, жакшы. Анан эми дагы мен бренд боюнча сүйлөшкүм келет да сиз менен. Эми ошол эле Тахминал бренд студиясында иштейсиз деп тааныйбыз да. Негизи ушул бренд деген сөздүн мааниси эмнени түшүндүрөт? Жана ошол брендти негизи кимдер жарата алат? Ушул боюнча дагы айтып өтүңүзчү. Жакшы суроо экен. Себеби азыр брендтин эме кадыры калбады да, бренд деген сөздүн. Мындан 5 жыл мурда бренд десе, бренди бар экенби деп айтат элек да. Жок, азыр бренд эмне үчүн? Себеби Instagram чыкты. Instagramдан Тахмина бренд, Фатима бренд, Айша бренд, ар ким өзүнүн атында бренд жаратып алды. Бирок анын кийимдери кайдан келип атат? Туркиядан келип атат, Москвадан келип атат. Жөн гана алып келген кийимдер, анын болгон атын бренд деп коюп алып туруп чыгарып атат. Кийимин алып кийсең, паланча брендтин кийими башка бренд турат да, туурабы? Бул бренд эмес. Эми Кыргызстандагы дизайнерлер бренд жарата алабы деген суроо бар. Аябай кызыктуу суроо. Себеби мындай интеллектуалдык деңгээли жогору ойлонгон, бир глобалдуу ойлонгон эжелерге мен ушул суроону берүүнү аябай кызыгам. Ким деле ошондой бир сонун эже көрүп калсам, сурайм да, Кыргызстан бренд жарата алабы деп, жанын оюн билгим келет. Эмне үчүн биз дүйнөлүккө чыгуу биз үчүн кыйын да, Кыргызстан үчүн кыйын.
Себеби караңыз, Францияда мода көргөзмөлөрү болот, Америкада болот. Мисалы үчүн бирөөсүндө, бир көргөзмөдө ал подиумга, билесиздер да, подиум баскан жерге мышык кирип кетет. Мышык кирип кетет дагы, ал деле кадимкидей басып, туруп, ошол мышык олтуруп турганы үчүн ошол бренд атактуу болуп кеткен да, анын аты. Ошонун көргөзмөсүнө келгенде мындай мышык кирип деп баардык СМИ жазган үчүн ал атактуу болуп кеткен. Эми ошол эле подиум бизде болсун, бизде Кыргызстан ичинде болсун, ал анчалык атактуулукка ээ болмок эмес. Демек, бренд жаратууда биздин өлкөбүздүн атактуулугу, атактуу эместиги, өнүккөндүгү, өнүкпөгөндүгү өтө маанилүү да. Эгер Францияда, Америкада болсо дүйнө жүзүнө чыгып атат, Кыргызстанда болсо, Өзбекстанда, Казакстанда болсо чыкпай калып атат да. Бренд деген эмне? Бренд деген бул бир канча өлкөлөр ошону бренд катары кабыл алса гана бул бренд болот да. Ошон үчүн бизде карасаңыз көпчүлүгү паланча студиясы, кийим студиясы деп ачат. Бул туура. Бренд деп ачканда ошондой жоопкерчилиги да бар экен. Анан мен да кезинде бир күн деле чыгып бренд деп ачып койгом да. Аларда тарыхын айтып берем бир күн, күлкүмүштүү. Анан эми караңыз. Демек, ошон үчүн айтат экен, баардыгы өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкула депчи. Караң, өлкөң атактуу, сенин атактуулугуң ал түздөн-түз таасир этет да. Ошон үчүн Кыргызстан атактуу болуш үчүн алгач Өзбекстанга, Казакстанга, СНГга биринчи таанылыш керек экен бренд катары. Ал жактан келип, ой паланча брендтен кийинем деп кабыл алып анан кетиш керек экен да. Ошондо деле СНГ бириккенде деле биздики мындай жарым бренд бойдон калат да, дүйнө тааныбаган бренд, Шанель, башкаларды баары тааныйт да. Анан ушул жерде айткым келет, бизде дүйнөлүк брендтер бир модель чыгарат да, фасон модель чыгарат, ал өтө тез атактуу болот. Анан кыргыз айымдары, мусулмандар аны кийишет да. Эми ушул жерде бул брендти ким жаратты деген деле акыл эстүүлөр өзүнө суроо бериш керек да. Эми караңыз, бизде аябай мода болуп аткан топик, костюмдун ичинен ич кийим же болбосо топик кийип эле үстүнөн костюм кийген, чоң эркектердин чоң костюмун, чоң шымын кийген негизи аялдын табиятына туура келбейт. Бирок аны ким чыгарды деп эч ким ойлонбойт да, бул мода деп кийишет, туурабы? Биз билгенден Dolce & Gabbana деген бренд бар. Анын эмеси эки түзгөн, Dolce жана Gabbana экөөсү, мындайча айтканда, ориентациясы бузулган эркектер, экөө тең эркек бири-бирине үйлөнгөн да. Ошолор топикти ошолор ойлоп чыгарган. Алар ушунчалык дүйнөлүк болгон үчүн тез атактуулук алып кетти дагы. Бизде базар экономикасынан тартып, чоң брендтерге чейин бизде тигип чыгарышат, ошондой кылыпчы. Анан биздин мына атактууларга көйнөк тигип жүргөндөр деле дал ошону фасону сыяктуу кылып тигишет да. Ошон үчүн бирөөнү дуурап өзүнчө фасон дизайн ойлоп тапканда деле муну ким тапты, муну ким чыгарды деп акыл эстүү адам катары ойлонушубуз керек да. Бизге ким сунуштады? Баары сунуштаганы биз кабыл ала беребизби деген. Ошон үчүн динди тааныган дизайнерлер азыр бизге суудай керек. Өтө сонун, жакшы. Негизи чындап эле да биз мындай нерсеге көп маани да бербейт экенбиз. Балким бул жерде биздин сабаттуулук дагы көп жетишпесе керек да, ошол боюнча дагы ой жүгүртпөсөк керек. Негизи бизге азыр тамакты адал арам деп ылгап калдык. Мындан бир нече жыл мурун ылгабайт элек да. Фастфуд дейби, вау, шаурма экен, вау, тигиниси мунусу экен деп жеп коет элек да. Азыр жакшы шаурманы изилдегендер чыкты, анын арамы адал экенин чыкты. Чубак устаз Рахмат сыяктуу устаздар түшүндүрдү бизге, айтып жетип келди, адал деп ылгап калдык да. Эми ар бир тармактын караңыз, эми ар бир тармактын ушундай динден кабары бары чыгып туруп, ошонун кайдан келип атат, динге кошо, кошпойбу ошонусун айтып берсе, биз муну да ылгап калабыз да. Бирок муну айткан эч ким жок. Тамакта ар бири мактайт бизде адал деп. Кийимди да ошентип макташ керек да. Бизде шарият талабына жооп берет, биздики адал деп мактай турган даражага жетиш керек да. Эң туура, жакшы. Анткени бүгүнкү күнү карап отурсак, чынтап эле бизде көпчүлүк чет жактан кийимдерибиз келет. Анан бренд десек, чынында бул жакта дизайнерлер көп болгондугу менен өздөрүнөн чыккан нерсе экспорт көп чыга бербейт экен да, аз санда экен. Анан
азыр ар кандай модада чыгып атпайбы? Биздин эле ошол эле кыргыз хиджаб кийимдери, мусулман кийимдери. Эми карап турсак, сиз айткандай жанакы бизге туура келбеген, тизеден өйдөрөөк эле костюм шымдарды биз атайын мода катары көрүп кийип атабыз. Ошол эле мусулман айымдарыбыз, ошол эле стилде мындай стилист катары биз тааныган, билген айымдарыбыз деле. Сиздин оюңуз кандай? Негизи эле ушул боюнча дагы сиз кандай ойлойсуз? Анан кийин негизи эле айымдар кийим кийүүдө өзүнүн алып жүрүүсү кандай болуш керек? Мен ушул боюнча дагы бир аз тактап койгум келип атат да, анткени айымдарыбызга да өтө пайдалуу болсо керек бул кеңеш. Мен азыр сиздерге шарият талабында мынандай болуш керек деп айта албайм. Себеби мен өзүм сактанбайм да аны, Мен ошол даражага жетейин, сактанган абал, анан башкага айтайын. Азыр эле кыйын боло бербейин, бул жерде. Эми ушул эле жанагы мен ойлонгон суроо экен. Болобу, болбойбу, биз эмнени чыгарышыбыз керек? Ошон үчүн оюм түбүнө жетпей, мен аз токтоп калдым да. Эмне чыгарайын дегендечи, узун чыгарайынбы же тигиндей чыгарайынбы, балким жарашыктуу кылып, узун кылып чыгарсамбы, ар кайсын ойлоп атам. Анан тиги суроого коошот экен. Мурдагы эфирде мен айткан экенмин да, хиджаб кийген аялдар деле өнүккүлө Инстаграмга чыккыла деп айтып койгон экенмин. Аны аягын түшүндүргөн эмес экенмин. Элдер, алымдар мындай айтат, а сен мындай айтып койдуң, буга кандай карайсың деп айткан экен. Ошол суроого жооп берип кетейин. Эми караңыз, биз 1-2 жылдан кийин кадимкидей онлайн форматка өтүп кетебиз, баарыбыз интернетке кирип кетебиз. Эми караң, жоолукчаны да, жоолукчаны эмеси да интернетке кирет экен. Эгер биз жоолукчандар интернетке чыкпай турган болсок, мынандай бир орун боштук калат да. Биздин ордубуз калат, биздин ордубузду жоолукчан эместер толуктайт. Сен чыкпасаң чыкпа, бирок жоолукчан эместер чыгат да, туурабы? Алар чыгат, жоолукчандары дагы, эместери да ошону көрүшөт. Туурабы? Барды каалайсың интернеттен көрүшөт да. Эми биздин ордубузду бирөөгө берип койгондон көрө интернетке өтүп атабызбы? Демек биздин да ордубуз интернетте болуш керек экен да. Балким туура эмес, бирок туураланууга аракет кылышыбыз керек экен, Мен деле айтпайм, аябай туура мен Инстаграмда алып барган постторум депчи. Балким өзүмдүн форматыма ылайыктыр, балким талапка жооп бербейттир дегенчи, бирок эмне акылдуу адам катары изилденишибиз керек экен. Биз кайда барабыз, оңолушубуз керекпи же моданы кууп кетишибиз керекпи деген нерсе. Анан дал ушундай эле модада подиумдар болот, уюштуруучу жанагындай кадимкидей мода көргөзмөлөрүнө да чыгышыбыз керекпи, чыгышыбыз керек эмеспи деген маселе да бар да, туурабы? Эл алдына чыгып атасың, сонун болуп чыгып атасың, көрүп атат дегендей. Ошону мен катуу ойлонуп турган жерим ошол. Эгерде мода көргөзмөлөрүнө чыкпасак, бирдин ордубуз болот, бирок жоолукчан эместер чыгат, аларды каалайсың сымый чыгарат, эл көрөт. Ошол жерде биздин ордубуз болсунбу, болбосунбу, бул суроонун аягы жок мен үчүн. Чечкенимде келип сөзсүз айтып беремин. Жакшы. Ошол, бирок баары бир ордубузду бербешибиз керек экен. Балким Чубак устаздын сөздөрүн мен мантык катары түшүнгөм да, кайсынысын дегенде, ал мынтип айтканда, Мавлид кеченин өткөрүлүшү жөнүндө сураганда, Мавлидте дейт, Нурзат Токтосунова деген бир кыз бар экен. Ал жоолук салынып чыгыптыр, машаллах деп, анда орон элек болчу, Нурзат жебиз, бирок чыгыптыр, машаллах, сонун болуп калган турбайбы деп атат да. Муну менен ал мындай коомго чыккан, туура чыккан жана жоолук салынып чыккандын кандай сонун экенин көргөзгөн да. Эгерде бизде айтылат, алымдар жок деп айтат, чыкпа деп айтат деп. Биз алымдар чыкпа деп айтып атканда ушунча чыгып атабыз. Эгерде бир аз эле жылчык берип койсочу бизге, ушинтип жакшы тарабыңар менен чыксаңар болот деп койсо, биз жапырт чыгып алабыз да. Мен деген күлдүрүп чыгып атам, маанайын көтөрүп атам, мен деген жакшы жагым менен чыгып атам деп. Ар ким өзүн жакшы деп ойлойт да, туурабы? Өзүнүн бир сапатын айтат дагы, мен жакшы жагым менен атам деп чыга берет. Караңыз, аалымдар ошон үчүн бизге эме жол бербесе керек деп деле мындай ошондой ой жүгүртөм. Ооба, эгер чыккыла деп койсо, биз баарыбыз чыга алабыз. Тиги айткан, өтүп кетсе деле тиги айткан деп чыга беребиз да. Негизи бул жерде деле эки тараптуу көз караш. Мен деле мисалы жок чыкпаш керек деп айтуудан алысмын. Анткени дегенде эмне үчүн? Ал деген жеке ишкер болуп турса, балким өзүнүн бүгүнкү күндө ишкерликти биз неме онлайндан таап атпайбы? Көпчүлүгү эле биздин мырзаларыбыз, айымдарыбыз ошол эле Инстаграмдан кайсыл баракчалар азыр толтура. Анан
ошол талапка дагы жараша анан кийин мусулман айымдарыбыз Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө өсүп өнүгүүдө. Биз деген мисалы ошол эле соцсеттен биз өзүбүздүн жаман жагыбызды көрсөткөн жокпуз, ТикТокко чыккан жокпуз. Мына ушул нерсеге маани беришибиз керек. Анткени сиз ырдап чыккан жоксуз, бийлеп чыккан жоксуз. Анткени мусулман айым бийлеп чыкса ошол жерде жарашпайт. Бул динге дагы өтө терс көз карашта. Анан эми кээ бир мындай караганда устаздарыбыз деле айтып кетет да, сен кандай максатта коюп атасың ошол жерге, мисалы сүрөтүңдү ошол эле ишкерлик максатындабы же сен ошол жүзүңдү билиш керек, анткени сен өзүң жумушуң болуп атканыңдан кийин ошол максаттабы. Негизи ошол нерсени биз мындай терең ойлоп акылга алча иш тута турган болсок, буну биз туура экендигине дароо эле кабыл алабыз да ишени. Эми караңыз, ушул жерден элдин кабыл алуусу кандай? Башка өлкөдө, өнүккөн өлкөлөрдө кандай, бизде кандай дегенде караңыз, сиз бир бренд жараттыңыз, анын эгер атактуулукка жетип калса, башка өлкөлөрдө карашат да, мунун негиздөөчүсү ким деп негиздөөчүсүн карашат, алардын баардык эмелерин чыгарат, мынанча кирешеси бар, мынчасы бар деп негиздөөчү катары көрүшөт. А бизде эгерде бренд чыгарган болсоң, көпчүлүк учурда, дайым деп айтпайм, элет жергесинде көбүнчө эгер ошол чыгарган кийимдериңди өзүң улам кийип чыксаң, бул ушунуку экен деп тааныйт экен. Ал эми модельдерге кийгизсең, анын негиздөөчүсү ким деп ойлонбойт экен да алар. Көбүрөөкү чыгып калса модельдики, бул ушул модельдики го деп ойлоп калышат экенчи. Ушунчалык ой жүгүртүү бар экен, демек ошол элдин талабы болгон үчүн дагы биздикилер көбүнчө өзү кийип чыгат, көп көйнөктөрүн өздөрү кийип чыгышат. Аны ошол деп таанысын деп. Же жок эле дегенде көйнөгүн кийип алып жанында өзү туруп чыгат да. Болбосо биздин эл карабай коет атпайбы? Анан бренд катары таанылууда да эстеп кеткенде айтып коеюн, кийин жоголуп кетпесин. Эми башка өлкөлөрдө атактуулар чыгат, красная дорожка деген болот, кызыл килемге чыгышат дагы. Бир актриса чыкканда чырык-чырык 100 камера тартып, анын сыргасы кайсыл бренд, туфлиси кайсыл бренд, көйнөгү кайсыл бренд, жарашыктуу, критика кылышат. Ошол эле учурда брендтерди паланча брендтен ушунча миллион сомдук деп чыгат да. Ошондо эле буларда уже брендтин атактуулугу кетип атат да. Бир эле кызыл килемге чыгуу аркылуу тигинин көйнөгү таанымал болуп атат. Бизде кана кызыл килем жок, кызыл килем. Ар ким колунан келгендер, акчасы жеткендер өзүнө өзү килем, кызыл килем уюштуруп, өзү чыгып ар нерсе болуп атат. Бирок аны тартып паланча брендтен кийиниптир, ушунча сомдук экен деген бизде анчалык али кийимге талап, кийимди критикалоо анчалык жүрө элек да. Ошон үчүн бренд болуп калыптанып, аны өстүрүү биздин өлкөдө кыйынга турат. Анын баары акырындык менен өз калыбына бүгүнкү сиздердей болгон жаш дизайнерлердин жардамы менен балким өнүгүп өсөбүз, буюрса. Бул дагы эң бир чоң жакшы бир этаптардын бири. Бүгүнкү күндө ушундай сизге окшогон дизайнерлердин дагы да болсо биздин Кыргызстан өлкөсүндө мындай пайда болуп атканычы. Сиздерге дагы мисалы алдыңкы максаттарыңыздарга жетиңиздер. Анткени дизайнерлик өнөр да бул өтө пайдалуу өнөр. Дагы ушу дизайнерлик өнөр боюнча кандай ойлоруңуз бар? Дагы бир ушу биздин окурмандарга анын сырларыбы же болбосо өзгөчөлүктөрүбү, мисалы ушул өнөрдү тандоодо мисалы эмнеси менен биз баа берип карайбыз? Токтоп туруң, ушул жерде мен өзүм реклама кыла албаймбы дейт экен да. Бир күн деген окуу борбору жөнүндө айткым келип атат. Азыр сиз тандайбыз дегендечи, жана эле айткандай, ар ким өзүнүн эмне каалап атканына карап тандаш керек да. Кимдир бирөө атактуу дизайнер болгусу келип атабы, макул университетке тапшырсын. Анан университетке тапшырсамбы же курстарда окусамбы деген дагы суроо бар. Бул өтө актуалдуу суроо. Эми караңыз, сиздин максатыңыз эмне да? Эгерде ошондой бренд ачам десеңиз, анда сөзсүз Кыргызстан ичинде диплом керек болот. Диплом сиздин билимиңизге таасир этпесе да, биздин эл ушундай кабыл алат, диплому жок экен, диплому бар экен деп бөлүнөт да. Сен ал иштин мыктысы болсоң деле диплому жок экен деп тура беришет. Ошон үчүн биз автоматтык түрдө бизди мындай мажбурлап койгон диплом алууга, диплом алууда биз эч нерсе үйрөнбөй калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн университетке окуп жатып, сөзсүз башка курстарга барып алып кетиңиз. Ушул нерсени ар тараптуу алып кетиңиз. Университетте өзүн үйрөтө турган терминдери болот, өзүнүн билими болот. Аны да муну да алып кетиңиз да, сиз натыйжада бренд эси, ошол өзүңүз кийим студиясы же каалаганыңыздай атактууларга кийим тиккиңиз келе, ошондой адам болуп чыгыңыз. Экинчиден, сиз
муну жөн гана үйдө колдонгуңуз келип атабы, туугандарыңызга айланадан акча табуу максатында алгыңыз келип атабы, ошол максатыңызды аныктап алып, андан кийин окууга тапшырыңыз дейт элем. Эми бир күн деп ачылган себеби бул бир күндө эле окутуп чыгарам да. Нолдон эч нерсени билбей келди. Бир күндө ошол өлчөм алгандан баштап бардыгын үйрөтүп туруп чыгарам, бирок 3 бөлүккө бөлүнөт булар. Жеңилирээк, кыйыныраак, эң кыйыны болупчу. Анан бизде мындай экен, окуучу эгерде башында бир аз оңой көйнөктөрдү тигип, анан кийин кыйынга өтүш керек экен да. Дароо биздикилерге дароо алгысы келет да, Эми бир күндө мен эркегине, аялына, семиз, арык, жаш бала дебей баарына бычала турган кылып чыгарам. Бычуу курсу бул. Анан кыргыз тилинде кылдым. Кыргызстанда жок болгон үчүн эл ушунчалык көп келип атат. Биз башка курстар макул, менден башкасы болсун ачса жакшы болот эле. Себеби элет жерине мен жете албайт экем. Кыдырып келдим, Баткенди, Кызыл Кыяк, Кадамжай, Жалал Абад, Ошко бир күндүк менен барып келдим. Ушунчалык талап көп да. Себеби элдер жөн гана үйдө өзүнө тиккиси келет. Бирок ал үчүн 3 ай каттагысы келбейт. Көп 25 000, 8 000, 5 000 болот андай курстар, ошончо акча бергиси келбейт да. Ошон үчүн муну чыгарууга мен аргасыз болдум да. Бирок олтуруп алып эле дароо ойлоп чыгарбайт экенсиң. Аллах Таала насип эткөн күнү насип эткен нерсе менен чыгарат экенсиң. Караңыз, мага 2-3 сиңдим келиптир дагы үйрөтүп коюңуз деди. Мен бир күндө үйрөттүм, эртеси бары бычып атпайбы? Бычып атып, бир күндө үйрөнсө болот турбайбы? Ал тиги тууганын айтса, тиги туугандары 4 болуп келдиби? Аны чыгарып койсом, тиги реклама кылат 6, 8, 9 болду эле. Эмне болду? Бир өлкө таанып калды да. Бардык жерден талап. Эми караңыз, бизде жок болгон үчүн талапта. Кыргыз тилинде термин менен сүйлөбөшүбүз керек. Биз аларга айтып бергендечи, айланайын бул жерин горловинасын мынантип тигесин десең, горловинасы эмне дегенден уялат. Түшүнбөйт, макул уялат. Келип туруп мугалимден горловина эмне дегиси келбейт да, ошого жеткирбей мугалим түшүндүрүш керек да. Горловина деген бул моюн оюндусу ар кандай болот деп, жалпак тилде жеткиликтүү. Анан окуучуну урушпаш керек. Мындай каттуу кандай түшүнбөйсүң дегенде ал жоголуп кетет да. Ошону эркелетип сонун кылып бир күн өтүп койсоң жетиштүү экен аларгачы. Андан кийин экинчи курста булар дароо костюм шымга, свадебный, үлпөт көйнөктөрүнө, кыйынга өтөт, шапка, кепка тигүүгө өтүшөт, экинчи курс. Бирок мен биринчиде эмне үчүн бир күндө тигиле үйрөтпөйм? Себеби буларга мен жеңил түрлөрүн үйрөтөм. Ал күнү тигип баштап туруп суроолору жаралат да. Экинчи нерсеге өзүнөн өзү талап боло баштайт. Жаканы кантип тигем, пальтонун жакасын кантем деген нерсе келгенде тап этип дагы бир күн окутуп койсоң ага жетиштүү да. Ошентип 3 күн жетиштүү негизичи. Ошон үчүн университет ачкым келгени ушундан да. Эгер университет ачып ошончо чыгарсаң кана Кыргызстан өзүн өзү тейлеп коймок да. Өтө сонун, машалла. Азыр ушул эле окуу борборунан натыйжалар болуп атат да азыр, Мындайча айтканда, бир эмеде группада 200 окуучу болсо, эң эле ала албай калганы 18 же 19 гана окуучу болот. Алар деле онлайн гана форматтан үйрөтөм. Дүйнө жүзүнө Франция, Англия, баары Канададан туруп окушат. Бирок эмне үчүн 15-16 гана дегенде булар деле жетишпей калгандар, көрө албай калгандар. Эгер алар деле көргөндө чыкмак да. Себеби ушунчалык жалпак тилде да. Жалпак тилге муктаж да биздикилер. Анан биз аристократ боло беребиз да. Тигиниси, мунусу деп элечи. Ошентпей жалпак тилде айтышыбыз керек. Анан бир күндүк беркиде дагы офлайн түрү дагы бар, онлайн түрү дагы каалагандарга. Экөөндө тең результатымды өзүм көрүп, Аллах кудурет экен деп эле калдым. Алла ыраазы болсун. Бул өтө жакшы. Азыр бүгүнкү күндө сизди көрүп, балким ушул дизайнерлик боюнча окуганга өтө ынтызар болгон биздин айымдарыбыз, жаштарыбыз болушу мүмкүн. Эгер болсо сизге кандай, бунун ссылкасы барбы Instagram баракчасында же эмне деп бир күн окуу борбор деп? Бул ачылып жалаң баягы элге отзыв кызык экен. Себеби ата-энелер айтат экен да, сен 3 ай окуттуң го, эч нерсе үйрөнбөдүң го. Ой, аферист, анын акчаңды алып кетип калат дегендер бар экен. Себеби онлайн форматта болуп атпайбы? Дүйнөнүн бир бурчунан кантип ишенесиң буга дегендер бар экен да. Кыздар ишенип турат, себеби алар мени күндө көрөт да. Ата-энеси ишенбейт экен да ушул нерсегечи. Анан бир күндө өзүнчө ачып туруп эле ал жерге жалаң отзывдарды киргизели деп атам. Себеби бул курстун ачылганына эми 2 ай болду да. Себеби өзүм билбей атам да. Баштап эле койдум, сиңдилериме алар келип атты. 2 ай болду, бирок 500дөй кыз окутуп чыгардык да 2 ай ичинде. Эми мындан ары ошону ачып
отзыв эми киргизип баштап атабыз. Баракчасы жок, бирок Тахмина Аманова деген менин баракчамдан көрүшсө болот. Отзывдарды дагы, окуу жөнүндө маалыматтарды дагы. Жакшы, сиз ошол эле онлайн форматта полный мындай живой көрсөтөсүз. Түз эфирден көрсөтөм, себеби көп окууларды байкап калдым. Даяр видео жиберишет экен да. Даяр видеонун баарына жиберип, акча табуу деген СММ специалисттери ушуну сунуштады. Мага дагы башкалар да ушуну сунуштайт экен. Тахмина, жаныңды кыйнабай, эртең биз глобалдашканда ушундай эле форматка өтүп калабыз деп. Бирок живой болгондо, жандуу эфир өткөнүңдө бирөөсүнө анча жетпейт. Бир айтканың экинчисине дароо жетет. Ал кайра суроо берет экен да түз эфирден. Мына жерин түшүнбөй калдым, кайталап коюңузчу деп. Ошол жерин кайра кайталайсың. Ар бир эфирде өзүнчө өтүп туруп, анан эң жакшы жери эмне айтайынбы? Мен эфирди бир күн эле сактайм да. Эмне үчүн бир күн, бир жума сактасам болбойбу? Бир ай эмне үчүн сактабайм? Ал кайра көрсө дасыккан болуп чыкпайбы деген суроода. Эми караң, мен ушуну өзүмдүн мээмди өзүм изилдеп алып, өзүм таң калып отурам. Адамдын мээси мындай айтсаң кылат экен да, биз айтпайт экенбиз. Анан бир күндө паланча сом акчаң кеткен, паланча убактың кеткен, бир күн эле убакыт берет, өчүрүп салат Тахмина, үйрөнүп ал дейт экен да мейчи. Анан жана бүт киносун, сериалын кое турат экен, жумушун, бала чакасын баарын кое туруп, жанагыны көрө калат экен, бир күндө сиңирет экен. Мен 3 күнгө бөлүп өтөм. Онлайн форматта болсочу, анан экинчи күнүн эфири болот, үчүнчү күнүн эфири болот. Баарын бир күн эле сактап өчүрүп салам. Алар аябай шашылат. Ошон үчүн мен окуучуларымдан жыйынтык болуп атыптыр да. Эгер мен бир айга созгондо алар кене сериалын көрмөк, тамагын кылмак, анан кылам да деп олтуруп, анан кызыгы тарайт экен да, ошо менен жок болуп калат экен да. Анан өзүм сүйүнүп отурам аз ошону. Жыйынтык ошон үчүн шашчы баары жазып алган үчүн жыйынтык чыгып атат экен. Бул жакшы нерсе экен. Ошон үчүн бир күндөн эле сактайм, ашып барса 2 күн сактайм. Себеби Канада, Франция башка жерлерде сааты башкача экен бизге. Анан жакшы жери мен аябай сүйлөшүп туруп, кыргыз аялдарын ыңгайлуу кылып 22:00 баштайм, кечки сааттачы. Баарынын баласы уктайт, тирилиги бүтөт, жумуштан келет, курсагы тоет, кайненеси уктайт, кайната уктайт. Анан кийин өзүнчө бөлмөсүнө кирип алып сабак өтүүгө мүмкүнчүлүк болсун деп кыргыз аялдын кыргыздар үчүн чыгарылган окуу болду да бул. Өтө сонун жакшы. Ал эми ушул боюнча мисалы ошол эле үйрөнүп аткан айымдардын бир ойлорун, идеяларын мындай угуп атасызбы? Алар дагы мисалы айыл жергесинде болобу, кандайдыр бир бизнес ачуу максаты, ошол боюнча да айтып өтсөңүз. Эми булар эч качан бир күн окуп ошол ойдон мен кой бербейм да. Окудуңар, бүттүңөр, кеттиңер дебейм. WhatsApp группа ачам да, баарын кошуп койгом. Ал жерден баарына мындайча айтканда алар күчтүү дизайнер болуп кеткенге чейин менден сурап турушат. Алар эч качан бүтүп кетпейт да. Кимдир бирөөнүн окуучусу 1 айда, 3 айда бүтүп кетсе, меникилер бүтпөйт. Эмне үчүн мен башымды оорутуп аларын баарын жыйнап алдым? Себеби мен өзүм жыргап атам. Булар үйрөнгөндөнчү. Анан булар тиккенин чыгарып Тахмина жер рахмат деп отметка кылышат да Инстаграмда. Мен аны историяга чыгарып, ой азаматсың деп койсом, бирөө жазат экен, мен катталуучулардан көрүп калып, ушунун ушул көйнөгү жагып калды, сатат бекен десе, ой сатат деп анан тиги кызыма жиберем да, мунунга клиент чыкты, кардар чыкты, дароо сат дейм да. Тиги экөө байланышып не болуп атат? Окуучуларым кадимкидей акча таап баштап атат да бул нерседен. Анан арасынан көпчүлүгү интернет магазин ачышты, өздөрү тигип, өздөрү сатып атат да. Анан көбү күлүшөт, Тахмина сени базарчылар өлтүрүп кетет депчи, себеби ушунчалык эме көбөйүп кетти депчи, өздөрү тигип, кадимкидей сатып деле калышты, өздөрү кийип деле калышты да. Отзывдары мындай чын жүрөктөн жазылган, себеби чындап кыйналган аялдар эле да, курстардан натыйжа таба албай, үйрөнө албай, орус тилинин жоктугунан кыйналган аялдар ушунчалык рахат менен рахмат айтат экен. Аларды сен группадан өчүргүң келбейт экен да. Алар кайсы түнү күндүзү сураса баардыгына жооп берип турам. Анан ошентип өзүм реклама кылып, окуучуларымды бир аз деңгээлин көтөрүп, балки магазин бизнес ачып калышына салым кошуп турам. Эң сонун бизде бүгүнкү күнү көпчүлүк биздин айымдарыбыз үйдө отуруп эмне иш баштоосун билбегендери көп да, аябай элечи. Эми буга деген сиздин жардамыңыз чоң экен. Анткени ушул учурдан пайдаланып окуп, алардын дагы жашоодо бир жеке ишкерликти баштап, кандайдыр бир кызмат жасап атканы алар үчүн да өзүнчө бир рахат да. Ошол жасап аткан ишинен рахат алат да. Анан бизде бирок айылда бир нерсе бар, бир стереотип бар. Алар акча алыша албайт да. Туугандарынан, жакындарынан, кошуналарынан акча ала албайт. Мен ошону да үйрөтөм, себеби адам акысын алыш керек да. Бирок алар ала албай кыйналат. Чындап тууганы келет,
ага шейшеп тиктиреби жөн эле 50 сомдук 40 сомдук буюм болсун, ал акысын алганды үйрөнүш керек да, майдадан баштапчы. Ала албайт дагы 10 жолу тигет, 15 жолу тигет, сууп калат да ошол нерседен. Ошон үчүн эң биринчи метрди туура кармаган менен акча алганды үйрөтүп туруп, андан кийин сабакты баштайм да. Себеби жыйынтык эң маанилүүсү ошондон болуш керек буларда. Анан ойлошу мүмкүн элдер эми тууганынан акча албай эле койсо болбойбу деген нерсе. Мурда бизде чындап эле баары бекер болгон. Айылдын четки бурчуна бир кемпирге алып барып берсе, ал тигип бере берген, бекер деген. Тиги кантын берген, балким кездемесин жон гана белек катары берип койгонда. Азыр учурда ошол методду колдонсо болобу дегенде, мурда үй салганда деле кошуналар менен ашар менен бүтүрүп коюшкан экен. Уста акысы деген болбогон экен да. Ааламда ушу процесси жүрүп атса, биз кантип калып кетебиз? Мен кантип окуучуларым эмне үчүн акысын албай калыш керек, туурабы? Алыш керек да бардыгы. Болбосо аш калып атпайбы алар? Ошонун маанилүү, эң маанилүүсү үйрөтүш керек да ошолорго. Мүмкүн ар бир замандын талабына жараша болот экен да. Акысыз нерсе бүгүнкү күндө жукпайт, же татылбайт, анын татымы жок болуп калбадыбы? Жакшы. Анан акысыз да айтат, эмне үчүн Тахина бир күн окутасың, уялбайсыңбы ушунча акча алганга? Негизи акчасын ачык эле айтып сала берейин. Эмеси 2,5 миңден онлайн окуса 3 күн же 4 күн болот. Программасына карап, көп болсо кымбатыраак, болбосо 2,5 миңди айланасы болот. Анан бир күнгө 2,5 миңге уялбайсыңбы дешет да. Мурда 1,5 миң, 2 миң эме кылгам. Эми караңыздар, бир ушул эле 2,5 миңден ал толтура билим алып атат. Мен эмнеден баштадым эле, асын негизги оюм жоготуп койдум. Тиги эме кыскасы ошо. Айтыңыз. Бир нерсени баштадыңыз эле сиз. Эмне теманы баштадыңыз эле, жоготуп койсом ачык эле айтам. Ошентип жалганчы эме кылбайсыңбы деп айтышат, Бирок окуучуларым менде эч качан бүтпөй атпайбы, бүтпөй атпайбы. Эгер үйрөтө албасам, мен ага кайра үйрөтүп атпаймынбы, дайым айтып турбаймынбы? Ошол баалуулуктарды дагы биринчиден билиш керек. Эгерде мен окууларды 100 сом же 200 сом кылганым да, азыр интернетте толтура мен бучуну онлайн үйрөтөм, 200 сомго, 300 сомго дегенчи. Мен макул 200 сомго мен окууга катыштым дейли. Бирок бүгүн менин тоюм бар да, мен тоюма кетип калам. Эмне үчүн? 200 сомду мен каалаган күнүм берип коем да, бир пачка канттын акчасы да. Мен аны жөнүнө берип коем. Ошон үчүн биринчиден жана бир күндө үйрөнүп аткан себеби ал жанны чыгып 2,5 миң акчам кеткен деп келет да. Ошончо жерден басып келдим деп келет, бир күн эле деп келет, кайра окутпайт Тахина деп келет. Ошон үчүн алардын мээси автоматтык түрдө кабыл ал деп приказ берет да аларгачы. Өкүтөм берген үчүн андан кийин гана алар алышат да. Анан айтам да, айланайындар, эмне үчүн Тахина бир ай сактап берчи эфирди деп. Эмне үчүн бир ай сактабай атам, эмне үчүн бир күн кылып атам? Себеби булар силердин ыңгайыңар үчүн. Өзүмдүн ыңгайым үчүн болгондо мен сактап кое бермекмин, натыйжа чыкпай калмакта. Алардын натыйжасы чыгыш үчүн мен аларды ар кандай кыйнап атам. Акырында баары рахмат айтат да, себеби мен өзүм тил курстарына бардым, же өзүм ушундаймынбы билбейм. 3 күндөн кийин менде калоо жоголуп кетет да. 3 күн сөмкемде асынып, аябай сүйүнүп барам да. Папкемди кармап колум, анан кийин аябай үйгө келип тапшырмалар кылам, 3 күндө калоом жоголуп кетет да. Ошон үчүн онлайнды дагы ашып барса 3 күн же 4 күн андан өткөрбөйм. Ал эми тиги беркини болсо офлайнды бир күн эле да болду. Тездешип атат, баарыбыз буюн тез эле бүтүрүп койгубуз келет ишибизди. Давай окуулар деле тез болсун да, туурабы? Тез окуу деген неме чыкты. Баары андан да мындай афгон алып кетип атабыз да, биз убакыт бизди кууп атат, биз убакытты кууп атабыз да. Ылдамданып. Жакшы. Андыктан сиздин ушул бир эмгектериңиздин натыйжасында биздин айымдарыбыз өнүгүп өсө берсин. Кыргызстан элибиз, жергебиз өнүгүп өсө берсин. Анткени биз ар бир мамлекеттин байлыгы менен, ген соосу менен, табигый байлыктары менен кызыксак, бизде бардыгы бар. Демек биз дагы ошол байлыкты, чыныгы диний адал байлыктан алууну насип кылган болсун Алла таалам. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти, Тахина айым. Эмесе өзүңүздүн биздин угармандарга, көрөрмандарга жакшы бир каалоо тилектерин айтып өтсөңүз. Каалоо тилектен анан бир окуя айтып бербеймби? Эме болуптур да. Осман империясындабы же Кокон хандыгындабы эстей албай атам, бир солдаты менен командир болуптур. Эми кадимки эле взвод дейби, ошол жерде баардык солдаттар билесиздер, чек арада турушат. Чек арада турган экен, командири чыгыптыр дагы бир көзөтүп келейин деп ысык жерден чыгып,
анан айланган өтөт экен да, штабтан чыгып баарын айланып өтсө, эң четтеги солдат аябай үшүп калыптыр да. Жанагыны барыптыр дагы, үшүп калган турбайсыңбы? Сага азыр мен барып, штабка барып, жылуу одеял же кийим берип берем деп айтат экен да. Макул деп анан барат экен да, штабка жылуу жерге кирип, жанагынын уйкусу келип уктап калат экен. Уктап калып, унутуп атат экен, эртеси тура калып эле, ойбай, солдатым бар эле го деп жанагыларын көтөрүп барса, солдат өлүп калыптыр да. Эми караң, күндө ошол жерде бир солдат турат, эмне үчүн өлбөй, эмне үчүн ошол күнү өлүп калды? Биз ойлойбуз, жөн гана ажал экен да өлүп калыптыр деп. Бирок мындайча айтканда командирдин түздөн түз таасири бар экен да. Эмне үчүн дегенде, караң, солдат ал кийим, ошол кийими менен эрте мененге чейин турушуна өзүнө өзү ишенген, тура алам деген, себеби күндө туруп келген өлбөгөн, бүгүн деле өлбөйм, кадимкидей ошого мындайча настрой койгон экен. Качан ага жылуу кийим берди, ал кадимкидей үшүп кетип аткандай болуп, одеялга келсе жабына кала тургандай болуп, ал күтүү режиминде болот экен дагы, үшүп барат отуруп, ошентип тоңуп өлгөн экен да. Дал ушундай эле биз азыр интернеттен инфо цыган деп айтышат экен, ар кандай окуулар катарынан тренингдер, марафондор болуп атпайбы? Биз рекламаны башкача кылып атат экенбиз, негизги бергенде бере албай атат экенбиз, башкача мындай эле берип коюп атат экенбиз да. Айткандай убадабызда турбай атат экенбиз. Ошон үчүн адамдар солдат өлгөндөй эле ишеними өлүп атат экен. Күтүү режиминде болуп атат. Алар азмага ушундай сабак өтөт деп биз жеткире албай жатабыз. Биз аларды алдап коюп атабыз. Ишеними бара өлүп солгундап баштаптыр да. Биз ушул даражага жетпесек деп айтат элем. Мугалимдер, окутуп атам дегендер, тренингдер бир эмеден чала үйрөнүп алып, экинчиден бербеңиздер, тажрыйбаңыздар болсо гана бөлүшүңүздөр деп айтат элем. Бул менимче каалоо тилектен да маанилүү маселе. Өтө сонун. Жакшы, Аллахым ыраазы болсун. Сизден да Аллах ыраазы болсун. Чындап эле баарыбыз ар бир адамдын акысын туура берген бололу иншалла. Кадырлуу көрөрмандар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бизде студиябызда Тахминал бренд студиясынын ошондой эле бир күн окуу борборунун жетекчиси, дизайнер Тахмина Аманова болуп өттү. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.